ушундай конфет заводдун калдыгы баягы иштелген эмес. Жаңы F5 деген седлосу 18 метр чыгат, 18 тоннаны көтөрөт. Кимге кызык болсо экрандагы номерлерге жазыңыздар, бизге катталганды унутпаңыздар. Кыргызстандын границасына чыгышы $46,000 чыгып калат границагачы. Рокоторчу. Келиң дос, ичине да тартып коелучу. Ичи дагы завод. Клёнкалары менен турат. Машина айдалган эмес, минилген эмес. Болду. Бул жагы караңыздар, бул деле ошо заводдон калып кеткен экен, алып келип бул жакка орноткон. 18 метр чыгат, 18 тонна көтөрөт. Келиң, бул жагын да бир тартып коелу ичине мынакей достор. Кызык болсо айрылсаңыздар болот. Мынакей, бүт дөңгөлөктөрү жаңы. Машина азыркы күндө Кытайда турган учуру. Ушуну көрдүңүздөрбү? Заводдон калып кеткен жаңы. Эң кызык жери баасына акырда айтам. Азыр бир ката сиздерге обзор кылып берейин, мына караңыздар. Өтө жаңы. Бул жагы зумлун. Ичинде бир көргөзөйүнчү. Кандай дейсиздер? Караңыздар. Пакет да бул. Иштетилген эмес. Мынакей. Ичи деле сон. Азыр эми аркаларында бир тартып көргөзөйүн. Бая жаңы сурагандар. Кызык жери бул арзан чыгып калды. Ошол себептен эгер реально ала тургандар болсо гана жазсаңыздар өтө жакшы болот. 2029-ай. Пакет. Караңыздар. Ушундайдан чыгаар деп айтып аттыңыздар эле мынакей. Арзан баада. Төлкө ала тургандар үчүн гана. Бул жактарды эле мына түшүнгөн адамдар жакшы билесиздер. Булардын 3 остуу деле, 4 остуу деле ошол эле коробка, ошол эле мотор болот. Кимге кызык болсо байланышыңыздар. Баасы так. $28,000 границага. Буйруса мынакей, кешенеден бир өзүмө попал болуп калды. 220,000 км мынакей. Вообще мощный экен. Состояние идеал дейт. Караңыздар. Жа комфорт экен да. Мынакей. Хотторго да түшү жакшы экен. Контроль. Мынакей. Болгону мынакей. Кашагында айтып койду, ушул жерде гана сынган. Так, ретарда бак, сак, мынакей чоң багы менен. Ретарда бар. Моторлордун тазалыгына караң. Дөңгөлөктөр. Дөңгөлөктөр бирок рабочий экен. Алмаштырган жакшы болот. Ачыгын айтыш керек. Алды жарай берет бирок. Алды жакшы экен, алып койгон. Бул жакта өзүнүн оригинал немелери, номерлери. Бул жактары жакшы. Өтө сон 460. Сырткы көрүнүшү мынакей, мощный экен. Жакында мынакей сиздерге мындай жагымдуу кылып тартып көргөзөлү ушул Хова шахмандарды. Булар бардыгы корпоратив, бардыгы жасалган. Мына караңыздар, сиздер сураган эң көп сураган 371. Ушул Ховаларды бул жерде караңыздар. Ушундай кылып жасап койгон да. Завод дөңгөлөктөрдөн бери жаңы коюп салган.
Qanday qalasаңыздар ошондой кылып жасап берет. Бул жерде толтура достор. Алданып калбаңыздар. Өзү ушундай болуп келген ховаларды мынакей. Караңыздар. Кандай акыбалы кандай эле? Азыр эми мынакей аркы жакта жасалганды караңыздар. Бул жакта жасала турганды караңыздар. Менимче көрүнүп жатат. Ошол себептен достор, аябай этият болуңуздар. Мына дөңгөлөктөрдү караңыздар. Ал эми азыр бул жака мындай кылып жаңы дөңгөлөктөрдү салып койгон. Көрүп жатасыздар. Кандай жасап койгондучу. Ушундай макуналарды, грузойлорду алгандан негизи этият болуңуздар. Бул жакта Кытайдын өзүндө жүрө берет. Ал эми бизге болбой калат. Хова деп оригинал ховалар мына ушулар болот экен. Бизге барган азыр сиздерге да көргөзөм. Мына ушул ховалар баягы оригиналдары болот экен. Мына ховаларчы. Булар 2021. Ушул жердеги баасы 29.000 доллардан сүйлөшсө болот экен. Ал эми баягы биздеги хова деп билген ховаларыбыз мынакей. Булардын атыны бул жакта деле бизде хова деп коет, бул жакта бир аз башкачараак айтат экен. Бул хованын подделкасы экен. Мыналарчы. Ал эми мыналар хованын оригиналдары экен. Ушул ховадан алыш керек экен. Эң зыңкы ушул экен. Азыр эми мынабы 3 мостууну сурагандар. Мынакей сиздер бир көрүңүздөр, кандай дейсиздер? Булар баягы бир аз эле иштетилген ховалар экен. Көп деле эзилген хова эмес дейт. Ошондуктан баасы кымбатыраак. Оригинал ховалар. Тугандар, кимге ушундай шахман керек эле? Мына көрүп атасыздар. Толтура бул жердечи. Караңыздар. Азыр бул шахмандар мынакей 4 ос. Баасы ушул жерде турган баасы 50.000 доллар. 2021 заводдон чыккан бойдон турат. Мынакей. Кааласаңыздар агынан бар, кааласаңыздар көгүнөн, жашылынан мынакей, кызылынан. Эгерде алуучулар болсо, только кайрылыңыздар, только ала тургандар гана жазсаңыздар. Анан сөздү айлантырып ар жак бер жакты сураштын кажети жок. Мынакей баасын деле айтып атабыз. Бири-бирибиздин баягы вактыбызды албаганыбыз жакшы экен. Себеби айтып сурап коюп эле башка жактардан карагандар деле толтура болуп атат. Эми болушунча мынакей бааларны кошо айтып атабыз. Анан биздин тугандар ачыгын айтканда кой берсең койдун жибин кошо бербедиң дегенден кылып ушундай адамды кыйнап аткандар, баягы ичи күйүп жазып аткандар деле толтура болуп атат. Ошого кичине баягы бири-бирибизди туура түшүнөйлү. Ала тургандар айтсаңыздар мынакей машиналарды алдык, буюрса документтер бүтүп чыгып атат. Сиздерге деле ушундай жакшысыны алып бергенге, кааласаңыздар жаңысын, кааласаңыздар буусуну алып беребиз. Достор, шахман сурадыңыздар эле мынакей X3000. Мотору мощный экен, мотор коробка хотторго түшүшү. Эң кызык жер биринчи баасын айтып өтөйүн. Баасы Кыргызстандын границасы чыгышы 18.500 доллар. Эң арзан баалардын бири болду. Ретардасы бар. Мындай высокий кабина, ичидагы дөңгөлөктөрү почти 80% экенчи. Мощный экен. Ушундай чоң багы бар бул жагында, наркы жагында бирөө. Дөңгөлөктөрдөн мынакей досум деп тартсаңыз, рамалар жакшы, өзүнүкү краска болгон эмес. Как она есть дегендей рамаларда ошондой жылы канча эле 20 эле 19, а? 19. Только мо эки болгону бир аз слабыйраак экен. Калганы жакшы. Сигнализация иштейт. Азыр мен сиздерге ичини дагы бир тартып көргөзөйүн. Келиңер дос. Мынакей. Ичини дагы бир көрүп коюңуздар. Ичи дагы таза. Мынакей. Спальнилар бар. Өздөрүнүн баягы Кытайдар жакшы көргөн чехолу. Бул жактар мынакей. Бүт. Так. Сиздерге эмнеси кызык? Километр кызык болтабы? Азыр тартып көргөзөбүз. Бул жакта мына камералар бар. Бүт бардыгы иштейт экен. Бул жерде мына кичинекей монитор деле бар экен. Мына жанды. Так. Караңыздар. Бир басканда ушундай жанат экен. Километрини бул жерде мына караңыздар. 365.500 километр. Мынакей достор. Машина жанды. Бул жакта мына монитор.
4 камерасы бар екен, бүт иштейт экен. Эми ушунчалык болот. Кандай дейсиздер? Акчасына жараша эле. Моторду ушул достор, кимге керек болсо, кимге кызык болсо, экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Албетте, бул Кытайдан границага. Кааласаңыздар Эрикештам, кааласаңыздар Торгарт, ошол жергече чыгарып беребиз буюрса. Мынакей достор.